Аяка чемпион болобуз деп барганбыз. Башка экинчи, үчүнчү орун кереги жок. Быйыл болсо Азиябыз отмена болуп калып, Атамдар ушу байкелерин эшикке чыгарса эле бир башка баланы арка жактан алып келип күрөштүрүлчү ошол жактанчы. Разак өз спортко өткөндөн бери ар бир мелдешке чогуу баратабыз. Ассаламу алейкум достор. Жалпы Атлет KG каналынын катталуучулары. Мен жанымда жаңы өсүп келаткан чоң ийгиликтерди жаратып келаткан балбандарыбыздын бири Разак Бейшекеев турат. Эсиңиздерде болсо, быйыл июль айында Венгриянын Будапешт шаарында өткөн дүйнө чемпионатында кадеттер арасында чоң ийгиликти жаратты. Дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды да. Разак, алгач ушул алтын медалиң менен куттуктайбыз. Өтө жакшы жаңылык болду, бизди кубанттың. Өзүңдө негизи кандай пландар бар эле бул дүйнө чемпионатына? Жана ошол максатыңа жеттиң? Сезимдер кандай болду? Кимдер куттуктады? Бул дүйнө чемпионатын утканына аябай кубандым мен. Бул дүйнө чемпионатына мен жакшы даярдангам, өзүмдү мындай бүт жерден жакшы даярдап, физически, бүт психологически да даяр болуп бардым аяка. Алла Тааладан сурандым, ушундай берсе экен деп, жакшылап күрөшүп. Шүгүр барына ушу чемпион болдум. Чемпион болгондо аябай башкача сезимдер болот экен. Чемпиондун дамысыз башкача экен. Утканда агайларым, ата-энем, досторум, жакындар, бир туугандар баардыгы куттукташты. Негизи дүйнө чемпионатында кадеттер арасында биринчи орун болбогонуна көп болуптур да. Жаңылбасам 2016-жылдан бери ак жол алса керек, акыркы жолу. Анан ушул ак жолдун жолун улантуучу болуш сага кандай сыймыкты бердиби, кубандың? Ак жол байкени көрүп биз сыймыктанып келебиз. Анткени ал 2016-жылы жана чемпионат мирден утканда аябай башкача күрөшкөн да, ошон күрөшүндө мындай башкача күрөшкөн да вообще. Ошол күрөшүн көрүп мотивация алабыз ак жол байкелерден, жолгон байкелерден, көптөгөн байкелерибизден. Негизи бул кадеттер арасында дүйнө чемпионатына чейин сен катышкан эң чоң мелдеш кайсыл болгон? Азия чемпионаты болгон. Ал жерде финалга чыккам, аябай финалда казак балбаны утуп алгам. Буга чейин сени көрүп эле жүргөнбүз. Ички мелдештерде Кыргызстандын чемпионаттарында аяктан да өзүңдү көрсөтүп жүрчүсүң. Өзүңдүн салмагыңда номер 1-лердин арасында эмес белең. Анан бул дүйнө чемпионатына Ратбек агай кандай настройду берди? Агайың кандай бир дем күч берди же кандайдыр бир тактика болду? Кандай күрөшөбүз деп бардыңар эле? Аяка чемпион болобуз деп барганбыз. Башка экинчи, үчүнчү орун кереги жок. Чемпион болобуз, ошол жактан Кыргызстан желегин желбиретип, гимн ойнотобуз деп барганбыз. Агай бул жактан баардыгын даярдаган, партер, стойка бүт кандай күрөшүштү бүт үйрөтүп агай. Ошол жака бардык, жеңишке жеттик ошол жактан. 2016-дан бери ушул кадеттер арасында медаль жок болчу, баардыгыбыз билебиз чындыгында. Ошого эмне себептер болду? Анан кайра жанданды, кайрадан бир таланттуу жаштар чыга баштады. Себеби эмнеде? себеби ошо азыркы быйылкы ушу 2004-жылкы балдар мындай таланттуу балдар кичине көбүрөөк. Андан дагы бир себеби мурда биз мына Кыргызстандын чемпионатын өткөндө чемпиондордун көбү эле тандашат да, бирөө Азия, бирөө дүйнө биринчилиги. Анан биринчисин алган балдар көбү эле ушу Азияны тандашып алчу да. Анан Азияга барып эле аяктан күрөшүп, аяктан медальдарды алып, анан мирге болсо биз ошо экинчисин алган балдарга дагы мүмкүнчүлүк берели деп экинчи состав барчу да буга чейин көпчүлүгү. Быйыл болсо Азиябыз отмена болуп калып, ошондуктан биринчи номерлор бар да, дүйнө биринчилигине. Ошодон дагы себеби ошодон дагы да. Сен айтып калбадыңбы, Кыргызстанда ак жолду жоламан байкелеримди көрүп өсүп келатам депчи. Сен азыр канча жаштасың? Алардан канча жаш кичүүсүң? Мен азыр 17 жаштамын. Ак жол байкелер 22 жашта ушу, алар 99-жылкылар. Ошондо мен алардан 5 жаш кичүү экенмин. Күрөшкө кантип келип калдың эле? Кимдин түрткүсү болгон? Өзүң каяктын уулуну болосуң? Жана эмне үчүн башка спорт эмес ушул күрөштү тандабың эле? Мен өзүм Талас областынын Багай Ата районунун Аматбек айылынан болгом. Кичине кезимде ушу күрөштүрчү да, атамдар ушу байкелерин эшикке чыгарса эле бир башка баланы арка жактан алып келип эле күрөштүрчү ошол жактанчы. Бишкекке 2 жашымда келгем да, Бишкекте чоңоюп, анан Бишкекте уже 1-класска, 2 класска келип калганда уже
кайсы спортто танбасак деп барып калды. Бирок күрөштөн жакшы болчумун да, мен уруш жок болчумун, күрөшчүмүн да көп. Аны тайквандого бардык да, ал жерден чоюлат экен, жаккан жок да алчы магачы. Анан кийин эме грек-рим бар экен ошол Көкжарда, азыр Көкжарда тренировка кылам да. Грек-рим бар экен, грек-римге барсам аябай жакты, ал жерде күрөшөт экен. Аяка барып, биринчи күн барып дагы агай карасын деп барлык нерсени кыймыл жасай берчүмүн да, ал жерден дагы анан өзүмдүн береки жашууларды утуп аябай жаккан да, ошодон бери ошо тренировка кылып калгам, ошо ата-энем түрткү болгон атам. Атаң сени күрөшкө аябай эрте бериптир да. Анан негизи айтып коет го, баланы эрте берсе бир аз машыккандан кийин кызыгы кетип калат депчи. Сенде кантип ушул күрөшкө болгон кызыгуу кеткен жок? Андан ары кантип мындай өзүңдүн бир аракетиң менен машыга бердиң? Мен ушу 3-класста катышып баштадым, анан кийин 4-класс, 5-класста уже чыштадым да күрөштүчү, бир жыл чыштап, анан кийин чыштап мындай формадан чыгып аябай семирип кеткем да. Анан кийин кайра бир жылга жетпей келдим, кайра залга келип тренировка кылсам уже мындай башка желание, башкача да тренировкага. Атам болсо 1 мал бар десе, мен күнүнө 2 мал барчумун да тренировкага. Ошондон бери ачылды. Анан кийин мен мелдешке резко келгенде чемпион болуп турган эмесмин. Утулуп эле жүрчүмүн. Анан кийин мен жакшы жетишкенде ошондо 3-чү месттен алсам аябай кубанычым да. Медаль алсам аябай кубанычым. Ушу 6-классымда жакшы мелдеш бар болчу. Ошо мелдеште 3-чү месте болгом. Ошондон мен деле ушу пьедесталда турганда ушу мен эле күчтүүлөрдүн катарында турбаймынбы деп ошондон бери мындай жакшы желание менен күрөшүп келатам да, спорт школага тапшырып. Ооба, мен 2-3 жыл мурун көрсөм керек эле. Анда сен боюңда кичирээк болчу, салмагың 55 болсо керек эле. 51 болчу. Азыр боюңда өсүптүр, дене түзүлүшүң дагы өзгөрүптүр. Азыркы салмагың канча? Анан 60га күрөшүп жүрөсүң. Негизи канча килограмм салмак кууп жүрөсүң, ошол жөнүндө айтсаң. Мен эме дүйнө чемпионатына 4 килограмм куудум, анда весим 64 болуп аткан. Азыр болсо весим 65-66 болуп атат. После тренировки 65. Ушул 4 килограмм, 5 килограмм салмак ташташ сага оор эле болуп атса керек. Анын үстүнө сен өсүп келаткан баласың. Менин оюмча эми бир 67ге чейин барса керек сенин салмагың ушу күрөшө турган. Мен буюрса эмки жылы 67 кичикерээк болуп каламбы деп ойлоп атам. Эмки жылы 63кө күрөшүп, андан кийин Олимпиадага 67ге Кудай буюрса даярданабыз буюрса. Азыркы учурда биз күрөштөн көп эле байкап жүрөбүз да. Ак жол ошол эле жол амандардын артынан жаш спортчулар өтө көп өнүгүп атат да, өсүп атат. Жаштайынан эле чоңдор арасында чемпионаттарга чыгып атат. Анан сен эмне үчүн деп ойлойсуң ушул 17-18 жаштагы балдар күрөшкө кызыгып келип, анан чоңдор арасында күрөшүп атат да. Буга себеп эмнелер болуп атат? Эме негизи Кыргызстанда көп андай болбочу, бирок башка мамлекеттерде андай көп да, андайчы. Бизде андай болгон эмес. Мисалы, аны бизге ак жол байке менен жол байке көрсөттү да. Кичекей болсо дагы чоң нерсе, чоң кишилер эми байкелерди утса болорунчу. Алар молодежь кезинде эле взрослыйды утуп жүрдү. Мынакей акыйкат байке дагы молодежь болуп взрослыйдан финалга чыкты. Ошолорду көрүп биз дагы мынакей булар деле жаш эле улууларды утуп атыр, биз деле колубуздан келет экен деп биз деле ошолордон мотивация алып атык да. Ишенип атык биз ошолорго, биз өзүбүздүн утарыбызгачы. Сен азыр 17 экенсиң. Чоңдор арасындагы Кыргызстандын чемпионатында сени канча жылдан кийин көрөбүз? Кудай буюрса, эмки жыл деле күрөшүп калышым мүмкүнмүн. Же наркы жылы 2 жыл буюрса взрослыйга күрөшөм. 2 жылдын ичинде. 63 салмагында болушу мүмкүн, 63 салмакта буюрса. Анан кайрадан сен тууралуу, сенин үй бүлөңгө байланыштуу суроолорго өтсөк, негизи үй бүлөңдө ата тарабыңанбы, күрөшкөндөр, спортко жакындар бар окшойт, Атам өзү кичине жаш кезинде күрөшкөн, улакта чабып калчу атам. Өзүм тайкемдер дагы мындай шыгы бар кишилер да. Бүт тайкем, эми атам жактар байкемдердин дагы шыгы бар. Негизи буга чейин кадеттер арасында күрөшүп жүргөнсүң, анан кийин жаштар арасында да күрөштүң, бир далдың айырмасы кандай экен? Жаштар арасында алар 3 мүнөттөн күрөшөт экен, бизге кадеттики 2 мүнөттө. Алардыкы кыйыныраак экен да күрөшүүчү. Мындай кадетте бат эле бүтүп калат да, молодежкада болсо уже башкача экен да, уже аяктан шашпай ойлонуп күрөшүш керек экен. Биздин балбандардын арасында эми
дүйнөлүк деп ойлоголу бизде деле олимпиадада финалга чейин жетип мына үлгү боло турган спортчулар көбөйүп калды. Ал эми дүйнөлүк күрөштө сен кимдерди кумир тутасың? Балким өзүңдүн салмагыңдабы же оорураак салмактар болобу? Эч кимди эле кумир тутпайм, бирок мындай борьбасы жаккан борецтер бар да. Мисалы Мигран Артунян деген армян борец бар. Ал аябай жакшы күрөшөт, ошонун күрөштөрү да жагат. Биз негизи ак жолду партерден өтө күчтүү балбан экенин билебиз да. Партерден каалаган спортчуну көтөрүп кете алат. Анан 4 балга ыргытат. Кээ бир учурда 5 балга ыргытат. Жоламан өзү негизи стойкада да жакшы иштейт. Партерден да ал да жакшы көтөрөт. Анан сенин күчтүү жагың кандай? Партерден күчтүүрөксүңбү же стойкаданбы? Же эки жак тең барбы? Коронный приемдоруң кандай? Меники коронный прием жамбаш жасайм. Меники көп эле да бардыгын жасай берем мындай. Бир нерсе менен токтоп калбайм, көп нерсе жасайм. Аябай бардыгын аябай деле жакшымын деп айта албайм, бирок ортомунда бар партерден бардыгы эле жакшы. Мындай көп деле слабый жерим жок. Азыр негизи күрөштө мындай болуп калды да. Активностька көп иштеп калышты. Мисалы башында башталат, экөө тең түртүшөт, анан кийин бирөөнү пассив кылып партерге коет. Ошол активностька иштеп өзүңдү көрсөтүү канчалык кыйын? Негизи чыкканда эле мен өзүм коверго чыкканда эле систок башталганда мен баарына темп берем, анан ошол жерден башталат. Ал ошибка кетирип же бал алам, ошол жерден башталат. Бирок көбүнчө мен башка бирөөнү пассив болот да алчы, мен бир алып аны партер жаткызам көбүнчө. Мисалы мен чемпионат мирда индус балуан менен чыктым, ал аябай физически аябай күчтүү экен. Агайдан кеңеш сурадым, агай айтты, сен ал менен түртүшсөң ал физически сенден күчтүүрөөк экен, сен түртүшсөң ал утуласың сен алдан деди. Анан ага чыгып эле сен захватка кирип, захваттан чабыш керексиң, анан кийин кармап коюш керексиң деди. Ошондой кылып чыгып эле 2 жолу 4 балга чаптым. Анан кийин ошол боюнча кармап койдум да, анан 8-10 менен шот бүттү. Ар бир схватка тактика коюп чыгабыз, даярданып. Анан финалда ирандык спортчу менен чыкпадыңбы? Негизи ирандыктар физикалык жактан өтө күчтүү болот да. Анан ал сенден улуурактай дагы, чоңурактай дагы көрүндү окшойт. Сага кандай сезилди өзүңө? Мага агай айтты, булар чоң эмес, сен менен эле тең, просто ушундай болушат булар деди. Чыктым, бирок Иран балуан мындай күчтүү экенин көп ойлогон эмесмин да, мынчалык индустай күчтүү, аябай күчтүү экенин ойлогон эмесмин. Чыксам аябай күчтүү экен, анан темп бердим. Бирок биринчи пассив мен активныйраак болуп аткан, бирок мен партерге жаткызды да. Партерге жаткызды, мага эчтеке кыла алган жок. Экинчи период мен темп бердим, анан ал партер жатты. Ал партер жатканда мен ал эрежеми бузуп мындай тура эмес жылып кетти. Ошол жерден мага 2 балл берди, анан тилер челленджер дагы 1 балл берди. Ошол жерден анан 4-1 болду шот. Анан стойкадан мен кармап койдум да, ошол жерден утуп кеттим. Азыркы учурда Кыргызстандын ичинде ошол 60 кг салмак болобу, 63 болобу, сен кимдерди эң башкы атаандаштарым деп эсептейсиң? Жана мен ушуну утсам болот эле, ушулчота күчтүүрөөк болуп атат, же ушуга теңелишим керек деген бир спортчулар барбы? Эми буюрса мен 67-ге күрөшөмүн деп ойлоп атам. 67-де азыр Марлен Аскеев, Амантур Исмаилов, Эрбол Бакиров, Халмурат Ибрагимов ошолор жүрөт азыр. Кудай буюрса ошолорду утсам деп ойлойм, ошолордун деңгээлине жетип, ошолор менен соперник болуп, ошолор менен тренировкаларда уруп калгым келет. Чоң мелдешти көрдүң, дүйнө чемпионатына чейин барып келдиң. Ошол агайың Ратбек агай менен, Разактар менен чогуу. Разак менен дагы дос экенсиң да. Экөөңөрдүн достугуңар кандай башталды эле, ошол жөнүндө айтып койчу. Достук ушул эме спорт школунан башталган. Мен бул жака келип жүргөндө мурда 6-класста проходящий болуп келип жүргөнбүз Ратайга. Ошол жерден таанышып, ошол жерден сүйлөшүп калганбыз, анан ошолдон бери дос болуп келе атабыз.
Негизи күрөштө ушул достор бири бирине жакшы түрткү берет да, бири бирине себеп болуп, машыгууда да чогуу жүрүшөт, сборлорго барса да чогуу, чоң мелдештерге барып калса дагы чогуу да. Сен үчүн кандай? Разак колдоп турабы мелдештерге чыгардан? Ооба, Разак экөөбүз спорт школа өткөндөн бери ар бир мелдешке чогуу баратабыз. Анан тренировкадан да калып мен менен иште деп мага түрткү берет. Ал да буюрса чоң ийгиликтерге жетесиң деп түрткү берет мага. Буюрса Кыргызстанга Олимпиаданын алтын медалын алып келем деген ишеничтемин буюрса. Анан взрослый чемпионат мирде утканга аракет кылам. Ага да толук кандуу аракеттенип, мындай талыкпай мээнет кылып, ага да буюрса жетебиз.